Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучуларым? Кутмандуу күнүңөр менен. Баарыңар аралыктан окуу сабагын күтүп даярданып олтурабызбы? Азаматсыңар. Азыр кыргыз тили сабагы. Сабагыбыздын темасы байланыштуу кеп. Ал эми сабактын максаты балдар. Силер байланыштуу кеп тууралуу түшүнүк аласыңар. Сүрөттөр боюнча өз алдыңарча кепти байланыштырып аңгеме жаза аласыңар. Бири-бириңерди уга билүүгө жана сыйлоого тарбияланасыңар. Сабактын максаты түшүнүктүү болдубу балдар? Азаматсыңар. Анда баарыбыз кунт коюп угуп турабыз. Биз сүйлөө үчүн сөздөрдү колдонобуз. Ал эми сөздөрдөн сүйлөмдөрдү түзөбүз. Сүйлөмдөрдөн болсо түрдүү тексттерди түзүп, оюбузду аныктап билдире алабыз. Демек биз оюбузду байланыштуу айтканга үйрөнөбүз. Байланыштуу кепти оозеки жана жазуу жүзүндө да билдирсек болот экен балдар. Эгерде балдар биз түзгөн текстте сөздөрүбүз бири-бири менен байланышпаса, анда биз оюбузду так жана даана жеткире албайбыз. Ошондуктан сөздөрүбүз дайыма байланышта болушу керек. Түшүнүктүү болдубу силерге балдар? Анда көнүгүүнү иштейбиз. Биринчи көнүгүүнү карагыла. Силер мага суроолорго жооп бергилечи балдар. Сүрөттөгүлөрдүн кайсынысы силерге тиешелүү? Эмне үчүн деп ойлойсуңар кана балдар? Айткылачы. Ал эми кайсынысы силерге тиешелүү эмес? Эмне үчүн деп ойлойсуңар? Төртүнчү сүрөттөгү курак силерге качан келет? Туура. Биз орто мектепти аяктап балдар чоң окуу жайына тапшырабыз. Ошондо биз дагы мына ушундай болуп студент болобуз. Азаматсыңар балдар. Анда экинчи көнүгүүнү карагыла. Мында менин наристе мезгилим, менин бөбөк курагым жана мен окуучумун деген сүйлөмдөр боюнча сүрөттөр боюнча оозеки аңгеме түзгүлө дептир. Ойлонгулачы балдар, силер кандай аңгеме түзө аласыңар? Мен болсо төмөнкүдөй аңгеме түздүм. Баарыбыз кулак салып угабыз. Менин наристе мезгилим абдан кызыктуу болчу деп эсептейм. Анткени ата-энемдин кучагында эч нерседен капарсыз ойноп жүргөн учурум эле. Ал эми бөбөк курагым эсимде жок. Бирок мага эжем айтып калчу. Бөбөк учуруңда абдан жоош бала болчусуң деп. 7 жашка толгондо алгач жолу мектепке бардым. Окуучу болуп билим алуу мага абдан жакты. Азыр 3-класстын окуучусумун. Балдар, силерге аңгеме жактыбы? Мен байланыштуу кепти оозеки туура колдоно алдымбы? Азаматсыңар. Эмесе балдар, 3-чү көнүгүүнү карайбыз. Эми дейт, ар бириңер өзүңөрдүн каалооңор боюнча ыр чыгарып, сүрөт тартып, жомок же аңгеме жазып, Дубал газетага даярдагыла. Балдар, биз өз алдыбызча сүрөттөрдү тартып, жомок чыгарып, ыр жазып же аңгемелерди жаза алабызбы балдар? Азаматсыңар. Анда баарыбыз чогуу аракет жасайбыз. Кана, анда ким эң мыкты жаза алат? Баарыбыз аракет кылып жазып, тартып жөнөтөбүз мага. Силер мыктысыңар балдар. Анда эмесе 4-чү көнүгүүгө өтөбүз. Мында Бачыжыке журналына өзүңөрдүн классыңар, мугалимиңер жөнүндө бир макала даярдагыла. Аны катасыз сулуу жазып, тартып мага жөнөткүлө. Түшүнүктүүбү балдар? Эң жакшы. Мен баарыңардан мыкты жазылган макаланы күтүп каламын. Эмесе бүгүнкү сабак түшүнүктүү болдубу силерге балдар? Жакшы. Анда үйгө тапшырма 5-чи көнүгүү. Көркөм сөздөрдү колдонуп, жомоктогу ханыша жөнүндө сүрөттөө текстин түзгүлө. Төмөнкү көркөм сөздөрдү колдонобуз. Ай жамалдуу, айдай сулуу, таш боор, тили узун. Мына ушул көркөм сөздөрдү колдонуп, сүрөттөө текстин түзгүлө. Тапшырма түшүнүктүү болдубу балдар? Эң жакшы. Эмесе сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калгыла.